Мамлекеттик башкаруунун жаңы системасына өттүк, шайлоолорду өткөрдүк, Баткен облусунун калыбына келтирүүнү колго алдык. Демек, саясий оюндардын баары бүттү деп эсептесек болот. Эми мындан ары саясий оюндардын эмес, экономика менен алектене турган жылдар келе жатат. Сөзүмдү алыстан баштайын. Кыргызстан бүткүл дүйнө менен бир алкакта турабыз. Дүйнө өнүгүүсүнө түздөн түз байланышканбыз. Дүйнөнү каптаган пандемиянын кесепети бизге да тийди. Ар түрдүү санкциялардын кесепети да тийбей калган жери жок. Жана башка көп нерсени айтсак болот. Биз да дүйнөлүк уюмдар менен тыгыз кызматташып келебиз. Биринчи, дүйнө жакшыртууда, адамзаттын жашоо турмушун оңдоодо Бириккен Улуттар уюмунун 17 пункттан турган туруктуу өнүгүү максаттарынын мааниси чоң, кулач экенин биз да ушул программага киргенбиз. 2026 жылга чейин Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясын жазууда ушул максаттар толук эске алынган. Бүгүн Кыргызстан Бириккен Улуттар уюму тарабынан белгиленген туруктуу өнүктүрүүнүн максаттарынын көрсөткүчтөрүн 50%га жеткирди. Туруктуу өнүктүрүүнүн максаттарына жетишүү мамлекеттик органдардын жана министрлер кабинетинин ишинин негизги көрсөткүчү болуп баратат. Учурда туруктуу өнүктүрүүнүн максаттарынын 232 глобалдык индикаторунун 140 боюнча улуттук аналогдор иштелип чыккан. Жашыл экономика, жашыл мурас, климатты жакшыртуу, мөңгүлөрдү сактоо демилгелерибиз туруктуу өнүктүрүүнүн максаттарынын бир компонент экендигин белгилеп кетким келет. Бул багыттагы иштер улантылат. Экинчиси, Евразия экономикалык бирлиги. Бул биз байланышкан дүйнөдөгү орду бар дагы бир чоң уюм. Бул уюмга мүчө болуп турушубуздун өзү биздин өлкөнүн дүйнөлүк экономика менен тыгыз байланышта экендигибизди дагы бир жолу тастыктайт. Глобалдык өзгөрүүлөрдүн жана дүйнөлүк экономикалык борбордун чыгышка жылышынын шартында жаңы логистикалык коридорлорду өнүктүрүү жана толук кандуу транспорттук байланышты камсыз кылган транспорттук системаларды түзүү биринчи планкага чыгууда. Кыргызстан азыр ыңгайлуу позицияда турабыз. Темир жол транспорту, авиация инфраструктурасын түзүү иштери күчөтүлөт. Урматтуу жыйындын катышуучулары, дүйнөлүк экономикалык трансформация жана тышкы терс факторлордун таасири шарттарында биз өлкөнүн экономикалык жана финансылык туруктуулугун камсыз кылуу үчүн бардык аракеттерди күчтүү ресурстарды бириктирип өнүгүүгө карай багыт алышыбыз керек.